Adashkandыk bizde. Dünyöge berilsek, ahiretibizdi unutup koyabız. Dünyöge berilsek, ahiretimizi unutup koyabız. Ahiretke berilsek, dünyöbüzdü unutup koyabız. Bul da tura emes, tigi da tura emes. Turası kaysı? Dünyöңdü kılasın ahiretin üçün, turası bol. Bay boluğa hiç kim tuyu salgan emes. Birok dünyölük üçün bay boluğa tuyu salıngan. Maksatın bay bolu olsa bul adaşkandık. Maksatın ahiret üçün bay bolu olsa bul İslamda ne olduğunu bizge osiyat kılınganı. Birok bizdin ruhumuzun tüvünde emne jaygaşkandığı üçün, jalkoluk jaygaşkandığı üçün, gedeylik turalı gelген ayattарды, geçiresingер hadisтерди okugan учурда biz mutlak manide, absolut түрдө түшүнүп алабыз. Демек gedeylik сонун нерсе экен деп элечи. О жакшы нерсе анда эмне жаман экен? Жакшы. Бүгүн кедей болосуң, эртең үчүн кедей болосуң. Бүгүн кедей болдуң, Бишкекти жоготтуң, эртең кедей болдуң, Чүйдү жоготтуң. Бирси күнү кедей болдуң, Кыргызстанда жоготосуң. Кыргызстанда жоготосуң. Мейнеткеч болосуң, иштеген болосуң, жер тырмайсың. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат да. Абу Ханифаны дини талим тарбияда көргөндө дейт, акиреттик инсан деп көрөсүң. Абу Ханифаны базарда көрсөң, бул инсан акиреттик эмес, бул дүйнөлүк инсан деп көрөсүң дейт, карасаңар. Искусный киши болгондо, бизнесмен. Ошол учурларда портторду колдонгон. Порттор менен кездеме келчү буга, Абу Ханифага. Bir sadaka bергенде, мен өткөндө бир эсептеп чыкканмын да, өзүмө мындай. Bir sadaka бергенде $100,000 берген экен да. Билбей. Биз ханафибиз дейбиз, бирок уктап атабыз. İşte öyle.